Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі сабағымызда 10 қыраат имамдарының үшіншісі имам Абу Амр Басри рахматуллахи алейхинин өмір баянына кенен тоқталабыз. Бұл имамның толық аты жөні Абу Амр Заббан бин Ала бин Аммар әт-Тамими әл-Мазини әл-Басри. Өзінің аты Заббан, бирок қыраат илиминде жана тарих аламында Абу Амр деген қошумча аты менен өтө таанымал болгон. Бұл улуу имам 68 хижри Ибн Аббас радияллаху анху каза болгон жылы ыйык Мекке шаарында жарык дүйнөгө келет. Жаш кезинен баштап эле илимге аябай катуу кызыгып, Мекке, Басра жана Куфа шаарларында илим алып, көптөгөн чоң-чоң кары жана алымдарга жолугат. Ошондой эле бул алым табииндердин катарына кошулат. Анткени ал Анас радияллаху анхудан хадис риваят кылган. Жана Хасан Басри рахматуллахи алейхи сыяктуу чоң-чоң табииндерге Куран окуп берген. Имам Абу Амр рахматуллахи алейхи өз илимине амал кылган, дүйнөдөн оолак, ар дайым өзүнөн эсеп кысап алган, Аллахтан корккон таква инсан болгон. Жана ал ар бир 3 күндө Курани Каримди башынан аягына чейин окуп хатым кылып чыгат болчу. Жана имам Абу Амр рахматуллахи алейхи Басра шаарынын Борбордук мечитинде адамдарга Куран үйрөтүп сабак берет болчу. Бул имам тууралуу алымдар өтө көптөгөн алкыш сөздөрдү айтышкан. Ошолордун бир канчаларын айтып өтөбүз. Абу Убайда рахматуллахи алейхи айтат, имам Абу Амр рахматуллахи алейхи адамдардын арасынан кыраат илимин, араб тилинин грамматикасын жана шиирлерди, арабтардын ырсаптарын эң жакшы билет болчу. Асмаи рахматуллахи алейхи айтат, мен имам Абу Амр рахматуллахи алейхиден кийин андан да чоң алымды көргөн жокмун. Суфьян бин Уяйна рахматуллахи алейхи өзүнүн бир таң калыштуу окуясын баяндайт. Бир жолу түндөсү түшүмдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көрдүм. Мен о Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам, мага кырааттар өтө көп болгондуктан кырааттар бири-бири менен аралашып кетип жатат. Ошондуктан ал кырааттардын ичинен кайсы кыраат менен окуума өкүм бересиз деп сурадым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Иқра би қираати Аби Амр ибн ал-Ала", ey Суфьян, Абу Амр бин Аланын кырааты менен окугун деди. Вакия рахматуллахи алейхи айтат, качан имам Абу Амр рахматуллахи алейхи Куфа шаарына барганда, адамдар андан илим алуу үчүн падыша Хишам бин Урванын алдына чогулгандай чогулушту. Бир жолу имам Абу Амр рахматуллахи алейхи өзүнүн окуучусу Асмаи рахматуллахи алейхиге мындай деп айтты: "Эй Асмаи, эгерде менин жүрөгүмдөгү илимди сага өткөрүү мүмкүн болгондо, анда мен сөзсүз ошондой кылмакмын. Жана мен Курани Каримге байланыштуу илимдерден ушунчалык көп нерсени жаттадым. Лау кутибат ма qadarал а'машу аля хамниха", эгерде алар китепке жазылса, анда А'маш аны жаттай алмак эмес. Ошондой эле анын белгилүү окуучусу Абдулварис рахматуллахи алейхи устазынын бир таң калыштуу окуясын баяндайт. Бир жолу устазым Абу Амр рахматуллахи алейхи экөөбүз ажылык кылуу үчүн сапарга чыктык. Жолдо бара жатып, эч бир өсүмдүк өспөгөн куп-кургак чөлгө жеттик. Намаз убактысы жакындап калган эле. Устазым: "Абдулварис, сен ушул жерде олтуруп тур, мен келгенче ордуңдан жылбагын" деп бир тарапка басып кетти. Вакыт көпкө созулуп, устазыма бир кыйынчылык жетип калбадыбы деп устазымдын изинин артынан жөнөдүм. Анан устазыма барсам, эч бир өсүмдүк өспөгөн куп-кургак чөлдөн булак чыгып жаткан экен, устазым андан дарат алып жатыптыр. Мен бул окуяны көрүп, аябай катуу таң калдым. Устазым мени көрөр замат: "Эй Абдулварис, бул окуяны эч кимге айтпагын" деди. Мен: "Макул устаз, бул туурасында эч кимге айтпаймын" деп жооп бердим. Ошентип устазым каза болгончо бул туурасында эч кимге баян кылган жокмун. Урматтуу мусулман бир туугандар, караңыздар, бул окуяда имам Абу Амр рахматуллахи алейхиге эч бир өсүмдүк өспөгөн куп-кургак чөлдөн булактын чыгып жаткандыгы анын Аллах менен болгон бекем байланышына жана бул окуя туурасында адамдардын билүүсүн каалабагандыгы анын жогорку деңгээлдеги ихласына ишарат кылып турат. Мына ушинтип имам Абу Амр рахматуллахи алейхи өмүрүнүн аягына чейин Куран хадиске жан дили менен кызмат кылып, адамдарга илим үйрөтүп, 154-хижри 86 жашында бул дүйнөдөн акыретке сапар тартат. Абу Амр Асади рахматуллахи алейхи айтат, качан имам Абу Амр каза болгондо, мен анын балдарына көңүл айтуу үчүн бардым. Ал жакта Юнус бин Хабиб рахматуллахи алейхи анын балдарына жүздөнүп: "Биз силерге акыркы заманда анын окшошу жок болгон адам үчүн көңүл айтабыз. Аллахка касам, эгерде имам Абу Амр рахматуллахи алейхинин илим жана дүйнөгө кызыкпагандыгы 100 адамга бөлүштүрүлсө, анда алардын бардыгы Аллахтан корккон, дүйнөдөн оолак,
өтө чоң алым болуп кетишмек. Жана да Аллахка касам, эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Абу Амрды көргөндө сөзсүз кубанмак деп айтты. Аллах Таала карылардын жана нухаттардын шейхи, арабият, шиир жана адабияттын устазы имам Абу Амр рахметуллахи алейхиге ырайым кылып, Куран жана Куран элдери тарабынан аны эң жакшы сыйлыктар менен сыйласын. Эми бул имамдын эки риваятчысы бар. Алардын биринчиси Хафс бин Умар. Бул кыраат илиминде Дури деген ат менен таанылган. Ал эми экинчиси Салих бин Зияд. Бул болсо кыраат илиминде Суси деген наам менен атагы чыккан. Бул эки кары Яхья аль-Язиди деген адам аркылуу имам Абу Амр рахметуллахи алейхинин кыраатын адамдарга риваят кылып жеткиришкен. Анда месе сиздерге имам Абу Амр рахметуллахи алейхиден риваят кылган Суси риваяты менен Ал-Кария сүрөсүн окуп беребиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. Мына өзүңүздөр байкагандай, Ал-Кария сүрөсүндө учурда өлкөбүздө окулуп жаткан Хафс риваяты менен жана азыр окулган Суси риваятынын ортосунда 4 нерседе айырмачылык болду. Алардын эң биринчиси мат мунфасилде. Хафс риваятында мат мунфасил 4 же 5 арекет созулат. Ал эми Суси риваятында мат мунфасил 2 арекет созулат. Мисалы, Хафс риваятында "Ва ма адрака" деп 4 арекет созуп окусак, ал эми Суси риваятында "Ва ма адрека" деп 2 арекет созуп окуйбуз. Ал эми бул сүрөдөгү эки риваяттын ортосундагы экинчи айырмачылык адрека сөзүндө. Хафс риваятында адрака деп роты бышы фатха менен окулса, ал эми азыр окулган Суси риваятында адрека деп роты бышы имала менен окулат. Имала деген сөздүн сөздүктөгү мааниси ал-иттижа, жаткыруу. Ал эми кыраат илиминде терминдик мааниси фатханы касрага, алифти яга жакындатып, алиф менен янын ортосундагы тыбыш менен окуу. Ал эми бул сүрөдөгү үчүнчү айырмачылык фахва сөзүндө. Хафс риваятында фахва деп ха тыбышын домма менен окусак, ал эми Суси риваятында фахва сөзү Кур'ани Каримде келген бардык жерде фахва деп ха тыбышы сукун менен окулат. Ал эми төртүнчү айырмачылык болсо фа умму хавия деген аяттагы айырмачылык. Хафс риваятында фа уммуху хавия деп эки ханы бири-биринен ажыратып изхар менен окусак, ал эми Суси риваятында фа умму хавия деп фа уммуху сөзүндөгү ханы хавия сөзүнүн башында келген хага идгам кылып киргизип окуйбуз. Jazallahu bil khayrati anna a'immatan lana naqalul Qur'ana azban wa salsala. Bizge ıyık Kur'an-ı Kerim'di asmandan түшкөн абалында эч бир өзгөртпөстөн туура кылып жеткирген имамдарыбызды Аллах Таала эң жакшы сыйлыктар менен сыйласын.